33 жаштагы Руслан Чегирткеев нааразычылык акциясына Ысык-Көл областынан келген. Ал көзүнө ок тийип көрбөй калуу коркунучунда турат. Ушундай эле жакын эле жерден атып атышты да, издеп эле атып атышты. Аны көрүп эле аттык да. Анан өзүм барып, үчүнчүсүндө барып, өзүм кайра өзүм көзгө жеп калдым да. Көзүмдүн абалы көрбөйт дешти. Меники удаление глаз деп кириптимин, анан көздү тигип азыр операция кылып, ордуна салыптыр да, может ошол карайгы кичине таза экен да. Көрүп кетеби деген үмүт бар да. Бирок акцияда жараат алгандар саясатчыларды өз көмөчүнө күл тартпай мамлекеттин бүтүндүгүн ойлоого чакырууда. Бийликтин акыйкаттыгы жогунан анан чыгып атабыз, ушунча жаштар билбиз деле, тупой эмеспиз деле, келесо эмеспиз да. Көрүп атабыз, билип атабыз. Кимиси канчасын урдуп атат, канчасын жеп атат. Мына до сих пор эле мына ушу канча күн болду 5-ден бери. Бир дагы ошо 120 депутаттан бирөөсү да басып келип койгон, ошого таң калдым да, бирөөсү да басып келип койгон жок. Көз микрохирургия бөлүмүнүн башчысынын айтымында жаракат алган балдар ооруканага өтө оор абалда келишкен. Алардын айрымдарынын көрүүсү калыбына келүүсүнө бир топ убакыт талап кылынат. Кээ бирлери таптакыр көрбөй калышы ыктымал болуп турат. Пуля, резиновая пуля тийген эки көздү биз первичная эвисцерация кылып көздөрүн алып салганга мажбур болдук, потому что көздөр чачырап кетиптир, там тиккенге эчтеке калбай. Анан калгандарыныкын мы по мере возможности сохранить эткенге аракет кылдык. Тигип анан Кудай буйрса алардын көздөрү жакшы, бирок тигилгенден кийин көздү вообще эле ачылып жабылганда проникающий эффект дегенде перепад вот это давление көзүнүн ичи болгондо травматическая катаракта болот. Жарандык активисттер биригип Октябрь элдик революциясынын баатырлары деген аталыштагы коомдук бирикме түзүшкөн. Алар 5-октябрдагы митингде жабыркагандарга моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүүнү максат кылат. Коомдук бирикменин негизинде элден кичине каражат чогултуп, дары-дармек чогултуп, ушу койкаларына чейин алып келип берип атабыз. Жардамдарыбызды берип атабыз, колдон келишинче. Эми ошолордун ыйлаганын көрүп, жаракат алганын көрүп, четте тура албай, ушул эле бирикме булардын компенсация маселесин козгоп атабыз. Учурда эл тынчып, нааразычылык акциясынан келип чыккан зыяндар эсептелүүдө. Тараптардын кагылышуусунан 1000ге чукул адам жаракат алган. Ал эми 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу өмүрүнөн ажырады. Эркайым Эрикова, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.